Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah Ta'ala'nın rayımı, berekesi, tınçlığı bizge жаган болсын. Пайгамбар Muhammad aleyhissalamдын көрсөтүп кеткен тәртибинде жашоо үчүн пайгамбарыбыздын өмүр баянын жана пайгамбарлардын өмүр баянын, ошондой эле пайгамбарларыбызды ээрчип өткөн залкар инсандардын өмүр баянын терең окуп түшүнүп, угуп эмес, окуп түшүнүп, анан ошол көрсөткөн тартипте жашап өтүүнү баарыбызга насип кылган болсун. Пайгамбарыбыздын айткандары менен жашай албайт экенбиз, эгерде пайгамбарыбыздын өмүр баянын окубасак. Аны укканда белгилүү жерлери гана айтылып, ошо менен маселе бүтүп кала берет экен. Анткени өмүр баяны терең да кенен. Азыр кыргызча укмуш, сонун котормолору чыгып калды. Муфтияттын көргөзмөсү менен, текшерүүсү менен кенен кылып, кыска кылып, да кененирээк кылып которуп ачат. Алла разы болсун ошол агайларыбызга. Ошолордун которуп койгон китептерин үйдө отуруп алып, кээ бир адат кылып алат экен, 5 мүнөт, кээ бир 10 мүнөт, багымдатка чейинби, багымдат намазын окугандан кийинби 15-20 мүнөт секин ошол китепти алып алып окуп койсок аябай жакшы экен. Болбосо мисалы футболисттердин күйөрмандары Ronaldinho канча сомдук кийим кийет, канча үйү бар, канча байлыгы бар, жана Месси дагы жана башка ошондордун өмүр таржымалын жана эмне тамак жейт эртең мененкисин, түшкүсүн кандай тамак жейт, кечкисин кандай тамак жейт, канча баласы бар, буга чейин аялы болгон эмес, ошондон бери жемеле семичке чаккандай чагып жүрөт атпайбы? Эмне үчүн? Өздөрүн ошол футболго берилгендиктен, берип койгондуктан. Ал эми эки дүйнөлүктүн бактылуулуктун жолуна көрсөтүп кеткен, эч жерде портрети жок, тарых музейлеринде да таппайсыз, башка жерден да таппайсыз. Бирок ар бир мен мусулманмын деген адамдардын көкүрөгүндө эмне Мухаммад деген бар. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах келмеси эмне болот? Дайыма сакталып келүүдө, кыямат күнгө чейин сактала бермекчи. Мына ушундай инсаныбыздын, пайгамбарыбыздын эмне үчүн инсан деп атабыз? Анткени шахадат келмесин карасаңыздар, ашхаду ан ла илаха иллаллах, Аллахтан башка эч кандай илах жок деп күбөлүк берем. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Жана ошондой эле күбөлүк беремин, албетте Мухаммад Алла Тааланын пендеси жана пайгамбары. Абдуху ва расулу. Абдуху деп атабыз. Ал Кудай Тааланын эмнеси? Пендеси жана расулу, элчиси деп күбөлүк берип атабыз. Мына ошондуктан ушул пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын өмүр таржымалын билбей туруп, мен пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткен тартипте жашайм деген бир аз жеткиликтүү болбой калат экен. Мына ошондой татаал жолдордон басып өтүш үчүн улуу инсандар сөздөрүн калтырып кеткен экен. Өткөнкү баянда акыркысын жыйынтыктоо баянда айтканбыз, ошону бир айтып коюп туруп анан күйүмдүү болуу, күйөрмандык деген теманы улантабыз буюрса. Ажылыкка барганда Минадан Арафаттан Муздалифага келебиз. Муздалифага бир күн түнөп алып туруп, эртеси Зилхичча айынын эмне кылабыз? 10 күнү курбанды чалуу күнү таш атып туруп, анан кийин Минаны көздөй жөнөйбүз. Мына ажыга баргандар жакшы билет, Кудай буйрса. Сиздерге да, бар электерге да насип болсун. Ошол жерге келгенде эстеп коесуздар. Ушул жер турбайбы деп. Муздалифа аты. Жанагы биз барып Арафаттан кийин түнөй турган жер. Ошол Муздалифа деген сөздүн мааниси бөйпөңдөөчү деген сөз. Бөйпөңдөөчү, митип бөйпөңдөө күнөөлүү болуп, адам катуу күнөөлүү болуп калса, уяттуу кишини катуу сөз айтып алган болсоңуз, же айткан убакытка келбей калган болсоңуз, 90га чыккан карыяны 80ге чыккан кайнатаңызды, атаңызды, апаңызды күттүрүп коюп, тоңдуруп коюп анан кийин барган болсоңуз, кандай абалда каласыз? Аябай ыңгайсыз болосуз да. Ошентип бүтүрөп кыжалат болуп анан барасыз. Мына ошол сыяктуу баягы Адам алейхиссаламдын бейиштен жерге кулашына ким себеп болду? Хава энебиз, биздин оо энебиз. Бирок анын тилине кирбей коюш керек эле, бирок пендечилик экен бул. Ошондуктан Ибн Касир атактуу тафсирчилердин бири ушул киши айтып атпайбы тафсиринде? Адам алейхиссалам Хава энебиздин тилине кирип алданып калды, ошол бизге мурас болуп калды дейт.
Кейбір мақтар өткен мен еш қандай нема қылбаймын деп. Бірақ бәрібір бір жағынан таап шығат екен, жолын табат екен аяқ киши. Таппай қойбайды. Табат, ақыры бір жерді табат. Же балаңыз арқылы табат, же киім кечеңізді уағында жуып беріп табат, же келген кеткен мейман ысманыңыздың барлығын орды менен тейлеп, иши кылып бір жолын табат. Таппай қойбайды. Ошол атабыз Адам алейхиссалам алданып аткандан кейін біз дағы алданабыз деген сөз дәвір жерлерінде. Митип алданасыз? Қолыңыздан келбей қалғанда мейліші деп қойды екенсіз, же болмаса теңелбей деп қойыншы мейлі дейді екенсіз. Бірақ бұл да жақсы сыпат, бұл еркектік сыпат. Майдаланып, чұқуланып, көкөнесіне чейін кіріп барып, мұнағы міне ана бұл ал еле бұл еле деп, қазан аяқтың деңгейіне түсіп кетпес керек. Бұл еркекке жараспайтын. Аталар отырбай, малдаш тоқынып. Ошо малдаш тоқынып, төрөпейіл болып отырыш керек. Мампайып қойып. Сонында бұл да жақсы екен да. Айтып атабыз ғой, Файдул Бари деген кітапта келген. Пайғамбарыбыз Абу Бакр, Умар, Усман, Али радиаллаху анхумдар. Ушулардын бардығы негизги ибадаттан бошогондон кийин дайыма малдаш такынып отурган. Бул дагы пайгамбарыбыздын сүннөтү. Ал эми көпчүлүк отурганда, мына мечиттерге келгенде адамдар батпай калыш үчүн албетте мында улам жамаатка жараша чөкчүп, мындай батышып сыгышып алган жакшы. Эгерде кененчиликпи, малдаш такынып отуруп алып, мындай помпой отурган, жайкалып мындай төрөпейликпен отурган, бул дагы пайгамбарыбыздын Хулафай Рошидиндердин несі екен? Сүннөтү. Каякта айтылыптыр? Имам Бухаридин шархы ачыктамасы Файдул Бари деген китепте келген. Мына ошондой балдарды, аталарды тарбиялоо кандай болуш керек экендигин көрсөткөн Асма бинти Харижа деген энебиз өткөн. Ушу киши айтып атпайбы? Я бунайя, о кызым, иннеки харежти минал ушшиллази фихи дарежти. Өзүң каалагандай тоголонуп ойногон уядан фасирти иля фирашин лам тарифихи. Мурда көрбөгөн, көмбөгөн, карабайсызбы? Вакари жана көрбөгөн, көмбөгөн бир шерикке, уяга кетип баратасың. Ошондуктан факуни лаху ардан. Ошон үчүн ошол сен таанып алган көмбөгөн үйгө барып, сен ал жерге барып жер болуп калган деп. Бизде эмне кылабыз? Тың бол, өзүңө тың бол. Ачамча аусуңдарың тийсе, ошол жерден ответин жообун берип, өзүңө тың бол деп туруп, зыңкылдап жөнөтөт экенбиз. Мындай кичинекей кобра кылып. Анан барып 5-6 жыл отурган ал анаконда болот экен да. Анаконда болот. Бүттү. Баягы зары жүзүнө чачып калыпты деп коебуз го бизде. Кирип келгенде эле байкалат. Мындай тисирип, ай сен момдой деп туруп 45-50 барганда ачылат алар. Ошондой аялдар. 45-50 барып калганда. Эркегинде эле, башкасында эле баана жыштырат баарын. Атты баштуу берден мен кыйын дегендейчи. Ошол болбойт экен да. Ошол үчүн камчы сабынан дейт. Бул жерде жалпы аялдарга жаман делген жок. Биз кыздарыбызды мына энебиз тарбиялаган деп тарбиялашыбыз керек экен. Кызым, ошол жерге барганда эмне болду? Ардон жер болду деп. 3-4 балалы болгондон кийин алар сага бар өзү эле ийилип келип калат. Анткени чайды берип аткан ким? Келин. Конок тосуп аткан ким? Келин. Кечинде төшөк салып берип аткан ким? Келин. Узатып аткан ким? Келин. Бардыгы эле келин болуп атпайбы? Демек, ошол келин тозу узатып, теле узатып аткандан кийин 1-2 жолу, 3 жолу, 5 жолу, 10 жолу болот. Анан өзүнөн өзү эмне болот экен? Ийилишет, айла жок. Эмне үчүн? Коем жүзү жарыгыраак барып, жарыгыраак кайталып кой. Эч ким эсим не болуп калат экен? Ашча сөздөрүн сүйлөгөндөн дагы тартынып калат экен. Мына ошондуктан кыздарыбызды бир жака ыймандуу келин келсе экен деп үмүт кыла беребиз. Мына ушуга бир окуяны айтып бердик го өткөндө. Бизге окуучулардан болот. Анан тааныш да, мындай тааныш балдар. Анан ошолорго бирөө айтат экен. Кайненеси. Сиз бул дегенден сөз атын атабагандан кийин ушак болбойт негизи. Бул сабак иретинде айтып атабыз. Сабак. Мен кааласам бул жака дейм, кааласам тигил жака дейм. Эгер менин кызым менен жашай турган болсом, мен жашаган жерге көчүп келишим керек дейт экен. Тиги бала да кырак болот. Ал бала айтат экен: "Апа, сиздин деле бир балаңыз бар. Анан эртең күнү келин үйлөнүп бойдоо экен да. Анан үйлөндүрсөңүз,
Анан тияктан кудагыңыз эгерде менин келиним кызым менен жашайм десең, мен жакка көчүп кел десем, эмне кылат элеңиз десе, кайненеси айтып коет дейт, Кудай сактасын деп. Баласына келгенде Кудай сактасын дейт, ана мага келгенде Кудай сактабай эле коюш керек экен дейт. Мен бара беришим керек экен дейт, мынтип дейт. Ошон үчүн кыргыздар эмне деген? Сонун макал. Ушу менен жыйынтыктайбыз бул сөздү. Кызымдын төрүндө отургандан көрөк, уулумдун улагасында олтурганым артык деген. Не деген сөз? Бул макал тим эле сонун айткан. Кыздарга кандай мамиле жасаш керек? Келиндерге кандай мамиле жасаш керек? Келин тарапта болуш керек бекен, же кыз тарапта өмүр сүрүш керек бекен? Эгерде жалгыз кызыңыз болсо, анда айла жок, анда тагдырдын тамашасы деген ушул. Эчтеке кыла албайсыз, карып калганда. Балаңыздар бар, кызыңыздар бар. Сөзсүз мине болсо дагы келин тарап менен, бала тарап менен болуш керек да. Кыз тарапта айнанайын тийген жагы менен эмне кыл? Бактылуу бол деш керек аны. Мына ошон үчүн жана макалда кайрайбыз. Кызыңдын төрүндө болгондон көрөк, олтургандан көрөк, уулуңдун улагасында отурганың артык деген. Мынакей, сону. Анан айтып атат экинчиси. Факуни лаху ардон. Күйөөң үчүн сен жер болгон, якун лака самаан. Ал сен үчүн эмне болот? Асман болот дептир. Сен үчүн асман болот. Вакуни лаха михадан. Күйөөң үчүн сен бешик болгон, якун лака имадан. Бешиктин сага туткасы болуп берет күйөөң дептир. Күйөөң сага бешиктин туткасы киргенде эле бар башкарып ала эмес, ушинтип айтыш керек экен да, мамиле менен. Азыр айтабыз андагы. Вакуни лаху аматан якун лака абдан. Күйөөң үчүн сен күң болгон, күйөөң сага кул болот. Кулдай кызмат кылат дептир да. Вахфади анфаху ва сам'аху ва айнаху. Кызым, күйөөңдүн мурдун, күйөөңдүн кулагын, күйөөңдүн көзүн сактагын дептир. Ал кантип сактайсың десе, фала яшумма минки илла тибан. Сенден жагымдуу гана жытты жыттасын дептир. Бана тер жыттап калбасын. Же болбосо баягы өйүн десем туз дамданат, жыттайын десем тер жыттанат, эми кантип эмне кылам деген турбайбы, бирөө арман кылып. Ошондой болуп калбаш керек экен да. Эми улуу сөздө уят жок дейт, айтылыш керек экен. Бирок эркек киши душ куруп берип коюп, кир жууй турган машиналарды алып берип коюп, анан кийин талап коюш керек. Мында жыпар жытты боло турсаң болот депчи. Анан үйгө душ куруп бербей эле, шартты түзүп бербей эле, анан сен мынамда болушуң керек дей берген болбойт. Заманга жараша, илгери энелер, илгеркини тыштаңыз болду. 16-чыңга кайтпай биз кайга кетишибиз керек? 22-чи кылымды көздөй кетишибиз керек болсо алдыга. Вала ясмаилла хасанан, сенден жакшы гана сөздөрдү уксун дептир. Кулагын сакта деген мааниси ол экен. Позитивдүү. Жалаң гана жакшы кабар, жайдары нерселерди, мына балаң мынтип жылып калды, кызың момдой болуп калды, мындай болуп калды, үйдө момдой жаңылыктар, сиз бар, эч кандай ашыкча сөз тиги бу жок, жакшы, ушундай мейнеткеч болуңуз, китеп окуңуз, алдыга жылыңыз деп кыскасы күйөөсүнө жалаң гана жакшы кабар жеткирип тур деген экен да. Акырында вала янзуру илля jamilан, сен сулууланган абалыңда гана көрсүн дептир. Жүдөп-сүдөп, какап-сакап, bir бутуңа 40-чы размер, bir бутуңа 45-чы размер бут кийимди кийип алып чыкпа дептир да. Өкөтөң бирдей чыкыйып, тыкан жүр күйөөң үчүн дептир. Анткени керек болсо Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Сабыр кылсаң да түтүрөп, мунун сабыр кылбай, күлүп, жүзүңдү сулуулап, өзүңдү кармап сабыр кыл дегенди Алла Таала Куранда буйруп атат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фасбир сабран jamila. Кебетеңди сулуулап туруп анан кийин сабыр кыл деп атат. Кебетеңди бузуп акшыйып, шакшыйып, эми айта берет экенбиз, бирок адам башына келгенде жоголуп сабырдан чыгып кетип кылчылдап калат экенсиң да негизи. Ушуну да токтот деп атат. Курандагы аят бул. Бул сабыр эмес экен. Ал өзүң карманды деп эле айтат экенбиз. Кебетени да бузбай. Татнакай бойдон митип, эми мейлеми деп коюп, митип коюп отурсаңыз, мана кебетени бузбай. Ошол мынакей нак сабыр экен. Кудай Таалам талап кылгандай. Эй пендем, фасбир деп. Фасбиру деген жок, жалпы айткан жок, ар бирибизге айтып атат. Фасбир, ар бирибизге. Сабран jamila. Татнакай, сулууланып турган сабыр кыл деп. Көрүңүздөр, мына ушундай экен. Нак сабыр. Мындай айтканда, ачууңуздун келип атканы кебетеңизге чыгарбай койсоңуз, нак супер сабыр ушул экен да, негизи. Мына ушундай, бул
Enemiz ушунчалык сонун мыкты нерсени айткан экен. Анан да бир аша чапмай жайыбыз бар. Биз дайым айтып келебиз. Ата-бабалардан акылдуу болбой эле койсок деп. Дайым айтып келебиз, туурабы? Ата-бабалардан биз акылдуу болуп кете албайбыз. Жашообуз алмашышы мүмкүн, бирок акыл деңгээлибиз, ой жүгүчүбүз алардан ашып кете албайт эч качан. Анткени эми карап туруңуздар. Ата-энебизди карасаңыздар, бала кезибизде мындай кылсаң болот, тигиндей кылсаң болот дей берет. Бирок ушул эмне айта берет дегендей боло беребиз да, өзүбүз 40-45-50 барганда эмне кылат экенбиз? Баягы атам айтканы туура чыкты эми дейт экенбиз да. Ошонто берет экенбиз. Ошондуктан кээде аша чаап, тойлордо каалоо тилек айтылганда аша чабылып кетип атат. Эмне деп? Биздин күйөө балабыз, күйөө бала болбой эле уулубуз болуп калсын. Биздин кызыбыз силерге келин эмей эле кыз болуп калсын деп. Андай болбойт да. Келин келиндей болгон жакшы, күйөө баладай болгон жакшы. Жезде бойдон калыш керек, тайке бойдон эле калыш керек. Негизи да. Ошон үчүн кыргыздар келинин эч качан бизде салтыбызда ушундай кызым деп кайрылбайт. Эмне деп кайрылат? Балам дейт. Келин деген сөздү айтпай эле, негизи келин бала да өзү. Келиним деп коет. Ошон үчүн бул ай балам миттигинт деп айтат. Ошон үчүн кызыңызды кызым деп айта бериңиз. Ошон үчүн эмне дейт? Дагы бир макал бар го. Кыздын кыздай болгон жакшы, кыштын кыштай болгон жакшы. Эми аны ар кайсы жакка бурса болот негизи. Мына ошондуктан мисалы мени тайкеси болсом, жээндерим бар да азыр. Аллага шүгүр. Сиз эми бизге аябай жакын болуп калдыңыз. Сизди тайке дебейли, аке дей бербейли, байке дей бербейли, аба дей бербейли десе мага жакпайт да. Мен тайке деген статусум тура берсин. Жалпы эл бул жакта менден кичүүлөрү байке дей берет. Жашы 80ге чыксак аба дейт, ата дейт, ушундай сый урмат менен айтса боло берет. Кээде ушундан да бөйлөкчүлүктөн ширак чыгарып, өзүңдүн гана атаңды ата дешиң керек, бөлөктү ата дебешиң керек дегендер бар. Буга да далил бар. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Фатима аттуу чоң энесин көргө коюп атканда эмне дейт? Я умми деп айтат. Энеке дейт ошоте. Жаткан жериң жайлуу болсун деп көргө койгон. Мына далилдер. Ошондуктан сизди төрөгөн ата, сиздин төрөлүшүңүзгө себепкер болгон ата болбосо деле, сизди төрөгөн эне болбосо деле, эмне кылат экенбиз? Сый урмат иретинде ата апа деп коебуз карыган инсандарды. Бул боло берет. Бул жакшы нерсе, ата-бабадан бери колдонуп келаткан нерсе. Эми күйүмдарлык боюнча бул асара ютури исар деп коет. Күйүмдарлык деген кандай десе, жоомарттыкка караганда күйүмдарлык өйдөрөөк турат экен. Кандай десе, жоомарттык сизден бир аз тыйымды карайт экенсиз, мындай чөнтөгүңүздү чукулап көрөсүз. Жол киреме бир айлык тамак ашыма 100 000 сом бар экен. Наркы 20 000 сомду кайрымдуулук кылып койсом болот экен деп туруп, 20 000 сомду кайрымдуулук кылып кое берет экенсиз. 100 000 сом өзүңүзгө жетет, үй бүлөңүзгө, тамак ашып баскан турганыңызга, кенен ичип жесеңиз да эми. Ошону жоомарттык дейт экен негизи. Бирок берип атасыз анткени, берип атасыз. Күйүмдарлык деген андан башка экен. Өзүңүз муктаж болуп турасыз. Бир айга айталы 20 000 сом жетет. Туура жетет да, балдарыңыздын барган келгени бар, мектепте окуганы бар, неберелериңиз бар, барат келет. Ошо 20 000ди эптеп мындай жеткиресиз. Анан бирөө аябай муктаж бир тууганыңыз чыгып калды, Кудай анын бетин аргысын, бейтапканага, ооруканага жатып калды. Барып көрүп, ошого кичине дары-дармегине берип койсом дейсиз, 10 000. Берип коеюн десеңиз, кээ бирлердин аялдары кыбыласы болуп калган, аялым мындай бир карайт экен. Неме кылсак кандай болот дегенсипчи. Ошол болбойт экен да. Ошо күйүмдар адам эмне кылат экен? 10 000 алат экен, 15 күнгө муну жана эптештирип туралы, 15 күндө Кудайдын айтканы болот эми. Деп туруп, жана 10 000 сом апарып туруп, жана муктаж тууганына эмне кылып коет экен? Жумшай берет экен. Мына ушуну күйүмдар дейт экен. Же болбосо өзүңүз муктаж болуп турасыз, бир кененирээк бир ичип жеп жашнакай бир эт алып келейин деп, бир 10 килограммдай эт алып келдиңиз. Наракта бир чиедей болгон 4-5 баласы менен жап-жаш бир үй бүлө отурат. Муктаж, карызга батып калган белчесинен. Ушинтип айтып коет го бизде. Белчесинен карызга батып калган. Эт жемек турсун, нан чайын эсептеп жеп атат. Эмне кыласыз? Биз жеп атпайбыз, эми булай жебесек жок деп туруп апарып туруп, мына бала чакаң менен жеп койгула деп, жана үй бүлөгө апарып берип койгонуңуз, мына ушу күйүмдарлык болот экен. Мына күйүмдар деген аныктамасы ушул экен. Далил Усаилин китебинде келип атат. Эми Алла Таала Анфал сүрөсүнүн 63-аятында мындай дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим.
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم صدق الله العظيم. Allah Taala момун пенделердин жүрөктөрүн не кылып койду? Байлап салды. Эгерде эй Мухаммад жана башка үммөткө баарына тие болот. Жер бетиндеги байлыктардын бардыгын берип адамдарга ошентип бүт баарын бир адамдай болуп, бир денедей болгула деп туруп акчаңды берсең деле жер бетиндеги адамдардын бардыгын эч качан не кыла албайсың, бириктире албайсың деп. Эмне үчүн? Бирөөсү чыгат экен бизден башчы болсун дейт экен, тигинси чыгат экен жок бизден башчы болбойбу деп. Анан жок буга караганда бул акылдуураак болот атпайбы, үчүнчүсү чыгат экен. Анан же болбосо ошентип уюштурган адамдар чыгат экен, анани я деп коет, менсүүнүү башталат экен мектепчи. Өткөндө мындай адамдын жакшылыгын билесиңерби же билбейсиңерби? Эмне деген адамдарсыңар силер деп. Кабак каштарымда мындай ойноп кетет экен да. Эмне деген адамдарсыңар? Мындай жакшылыкты билесиңерби? Анда да хадистерди келтирип болушу мүмкүн. Айтат го, пендеден көргөн жакшылыгын, рахматын айтпаса ал Кудайдын жакшылыгын билбейт деп. Силерге канчалаган жакшылыктарды жасасак да түшүнбөйт экенсиңер деп митип баштайт экенсиз. Эмне үчүн пенде экенсиз да. Ошондуктан не дейт? Алла Таала пенделердин жүрөгүн ыйман менен байлап койду дейт. Мисалы ушул жерден ким чыгат? Арак адал деп. Адамды өлтүрүү адал деп ким айтат? Эч ким айта албайт. Бир ооздон бул арам нерсе. Арам. Адал, мисалы нан, будайды себебиз бышырып жейбиз туурабы? Нанды гана ким арам деп айта алат? Эч ким арам дебейт. Бардыгыбыз ыйман келтирген себептен не дейбиз? Нан адал дейбиз. Бисмиллахи Аллаху акбар деп мал союлса, ал эмне болот? Адал болот. Бирок биздин ата-бабалардын өзгөчөлүгүн карасаңыздар, эти адал болсо дагы адатта жеген эмес, жебей келген бир жаныбарлар бар экен. Ошолордун ичинен кайсы? Коyon. Коyonду жейбизби, жебейбизби бизде? Жок, негизи жесе болот. Жалпы эл. Кудаларыңызга, уяттуу меймандарыңызга коyon союп, мени коyon менен курдак кылып, шашлык жасап, анан узатты деген уктуңуздар беле? Жок. Жок мындай бизде. Адал болгондугуна карабастан. Эмне үчүн? Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам өзү да коyon этин жебептир. Эмне үчүн? Адамдын табиятына окшош болгондуктан бир жери дептир. Кайсы? Коyondун ургачылары мезгил менен этеккир көргөндүктөн. Этеккир көрөт коyon дагы. Ошон үчүн пайгамбар эмне кылган? Коyon этин жебеле койчу деп. Жеген эмес. Бирок арам деп айткан эмес. Адал. Коyon эт дагы баса айтабыз. Коyondун эти ап адал. Хап халал. Кимдир бирөөлөр айтканда хап халал. Кээ бири яалайт го, ассаламу алейкум деп. Ва алейкум салям деп тигинсе яалап жооп жөн эле ассаламу алейкум эле деш керек. Элдин кыжырын кайнатпай эле. Ва алейкум ассалам деп коюңуз болду да. Яалабай элечи. Эми караңыз. Коyondун эти адал болсо деле пайгамбар эмне кылыптыр? Жебептир. Ошону биздин ата-бабалар карманып коyondун этин жебей келатпайбы? Бирок кээ бирлери жейт эми зарылчылыкка жер. Тооктун эти сыяктуу эле. Неге де табытың тартпайт да, жегиң келбейт. Бирок арам эмес. Жей бериңиз, жегиңиз келсе боло берет. Окуу жебеш керек экенин жебей койбоңуздар. Пайгамбар жебептир деп. Жок, адал. Эң негизгиси. Кандай эле түрк туугандар жылкынын этин жебегендей. Адал болгонуна карабастан. Эмне үчүн? 7,5 кылым Осман халифаты деп бүтүндөй дүйнөнү дүңгүрөтүп таасирин берип турган эмне болгон? Мусулмандардын халифаты болгон, күч болгон. Өкүнүчтүүсү мусулмандарга салып Иорданияда андан аркы жерлерде жардырбадыбы? Португалдар, англичандар келип жарган жок. Ошол эле мусулмандарды бири-бирине салып койду. Аллаху акбар деп туруп тиңиз келип жардырып койду. Кайрап деп турат. Кийин бирөө өкүндү. Тоба кылды. Окуу 5 маал намаз окуган Осман халифатын жокерлерин жардырган турбайбыз деп калды. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах келмен айткан.
кыбланы карап 5 мал намаз окуган ошолорду жардырды. Тигилер деле 5 мал намаз окуйт. Мына көрдүңүздөрбү? Мына ошондуктан дайыма биз алдыга жылат. Ошондой согуш дайыма болуп тургандыктан бул мусулмандардын эмеси болгон, танкасы болгон, жоокери болгон, душманды кууса жеткен, качса жеткирбей качкан. Жылкы жөнүндө көп нерсе бар го. Ошондуктан жылкынын эти эмне кылган? Адал болгонуна карабастан сойгулары келген эмес. Ошол үчүн саясат жагынан эмне кылган? Жебейлеп койгула деп ошол жердин чөлкөмү көңгөн. Болбосо пайгамбарыбыз Хайбар согушунда эмне кылган? Жана бирөө сахабалар ачка калдык, өлүп калбайлы деп эшекти союп, казанга салып, бышырып, пайгамбар келиңиз эме Мухаммад алейхиссаламга кайрылган, я Расулалла деп кайрылышкан. Алланын элчиси, келиңиз кичине тамак жеп алалы деген. Пайгамбар сезимтал болгон, билесиздер. Эмнени эти дейт алдагы. Бүт карап турган. Биз бирөөнү эмес өзүбүзгө карай албай калып атпайбыз. Сөзүбүздү контролчу оозунан шилекей чачыраганча сүйлөйбүз. Пайгамбар бүт карап турган, ким кандай эмне болуп атат. Эмнени эти дейт тетиги. Десе, эшектин эти дейт. Ана пайгамбар айтат, эшектин эти адал эмес дейт. Төккүлө дагы жакшылап жууп тазалап, тетиги аттардын бирөөсүн союп, бышырып анан жегиле деген. Мына ошондон адал экени билинген бизге. Убакыт бүтүп калып баштады. Анан дәвр аятты айтып, анан сөздү ошо менен жыйынтыктайлы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. İnsan сүрөсүнүн 8-аяты. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Muhacirlerdi toz алган ансарлар ушундай болгон. Өздөрү жакшы көрүп, жегиси келип турганына карабастан, бечарасына дагы, жетимине дагы, туткунуна дагы ким болбосун, ошолордун бардыгына тамактарын берген дептир да. Өздөрү муктаж болуп турса деле, бейбечараларга ошо кыйналып калды деп, ошондой эле мухажирлер көчүп келген чоң-чоң ийгиликтер жеткен да. Аларга да кызганбастан жерлерин берип, тамак аштарын берип, бардыгына эмне кылган? Чын жүрөгүнөн ансарлар эмне болгон? Күтүшкөн. Ансар дегендин мааниси жардамчылар деген сөз. Жардам берип тозуп алуучулар, насир деген сөздөн чыккан. Мына ошондуктан Алла Таала бардыгыбызды күйүмдар, боорукер, мыкты мусулмандардан кылсын. Кудайым буйруса, ушул аяттар, күйүмдарлык боюнча аяттарды улайбыз, хадис, окуялар, сахабалардын сөздөрү менен Кудай буйруса, кийинки жумада уланабыз. Жана көрдүңүздөр, моундай 12 жыл дейбей, башка жылдан бери мынакей жылуулук орнотулду. Казыкелерге Алла разы болсун, ушуну демөөрчүлүк кылган агаларыбызга Алла разы болсун. Амин. Алла Таала бардыгыбыздын ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Күйүмдарлыгыбыздын таасирлигин Кудай Таалам сөз менен эмес, иш менен болсун, каражат жагынан болсун, ыйман жагынан болсун, билим жагынан болсун, чар тарабынан дүйнөдө белгилүү мамлекеттер 250 болсо, негизгилери. Ошол 250 мамлекеттин дагы алдына чыккан алдыңкы өлкөлөрдөн болууну Кудай Таалам баарыбызга насип кылган болсун. Кол сунган, илим сунган, чыган эр азаматтарды тарбиялоого Кудай Таалам баарыбызга насип кылган болсун. Ва саллаллаху таала Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бирахматка я